Бүгүнкү сабактын темасы Сунуштоо.Тең салмактуу баа. Өндүрүүчүлөр же сатуучулар өзүнүн өндүргөн товарын рынокто керектөөчүлөр үчүн сунуш кылышат. Ушул сунуштоодо сунушталган товардын баасы эмнеге көз каранды? Товардын баасы П тамгасы менен белгилейбиз, биз билебиз. Баанын коюлушу ким тарабынан коюлат? Товардын баасы кандай коюлат? Товардын баасы эмнеге көз каранды? Сунуш кылынган товардын баасы саны сунуштоонун чоңдугу деп аталат. Белгилүү убакытта, белгилүү баада сунуш кылынган товардын саны. Бул сунуштоонун чоңдугу. Сунуштоонун чоңдугу Q тамгасы менен белгиленет. Q тамгасы supply себеби ошон үчүн S тамгасы менен англисче supply сунуштоо деген түшүнүлөт. QS. Мисалы, бал муздакты сунуштоодон эгерде бал муздактын баасы 5 сом болсо, төмөн болсо, сунуштоо азаят. Баасы төмөн болсо, 5 сом болсо, сунуштоонун чоңдугу азыраак болот. Же болбосо бал муздактын ордуна эле картошканы алсак, картошканын баасы быйылкы жылы абдан төмөн болду, 3-4 сомдун тегерегинде эле болуп атты. А өткөн жылдар картошканын баасы 15-20 сом болгон учурда картошканын сунуштоо абдан жогору болуп аткан. Сатуучулардын саны көп болуп аткан. Демек, ушунун негизинде сунуштоонун мыйзамы келип чыгат. Же болбосо сунуштоонун баа эффектиси деп аталат. Сунуштоонун мыйзамы товардын баасы канчалык жогору болсо, сунуштоонун чоңдугу QS дагы жогору болот. Ал эми тескерисинче товардын баасы төмөн болсо, сунуштоонун чоңдугу төмөн болот. QS төмөн. Азыркы эле картошкада мисал келтиргенде, баа жогору болду, картошканын баасы, сунуштоо өткөн жылдары абдан жогору болот. Ал эми төмөн болгон учурда азыр жазында ушунчалык товардын картошканын баасы төмөн болуп, сунуштоо аз болду. Көбүнкү ороолорунда жатып эле чириген учурлар болду. Демек, ушул айтылган мыйзамды график түрүндө түшүрсөк, график сызып алабыз. Y огу жана X огу. Y огуна товардын баасы жайгаштырылат. Товардын баасы мисалы мороженыйды алабызбы, картошканы алабызбы, сунуштоо бирден баштайлы 1, 2, 3, 4, 5 сом. Бул товардын баасы. Ал эми бул сунуш кылынган товардын саны Q тамгасы менен белгиленет. QS. Эгерде товардын баасы арзан болсо, 1 сом болсо, болгону жерде 10 тонна же 10 килограмм, 20, 30, 40, бул 50. Мейли тонналап коелу, картошканы эле алалы. Эгерде 1 сом болсо, болгону бир күндө мисалы сунуш кылынат экен, же 1 сааттын ичинде сунуш кылынабы. 1 сом болсо абдан аз сунуш кылынат экен. Бир күнүн ичинде бир 10 тонна сунуш кылынышы мүмкүн экен. Бир айылда же бир региондо. Ал эми 2 сом болсо, ошончолук сунуштоо бир аз көтөрүлөт экен. 3 сом болсо, дагы көтөрүлөт экен, 30 тоннага чейин. 4 сом болсо, 40ка чейин көтөрүлөт экен. Ал эми 5 сом болсо, бул учурда 50 тонна сунуш кылынып атат. Бул чекиттерди биз бириктирсек, ири сызык келип чыгат. Ушул ири сызык сунуштоонун ири сызыгы болуп саналат. Сунуштоонун ири сызыгы S тамгасы менен белгиленет. S тамгасы, англисче supply, ошол себептен S тамгасы менен белгиленет. Сунуштоонун ири сызыгы
бул сунуштоонун өзүн билдирет. Ушул картошканы сунуштоо же болбосо бал муздакты сунуштоо же бөлөк товарларды сунуштоо, мына товарлар мейли тамак аш болобу, кийим кечек болобу, жана башка товарларды сунуштоо бул толугу менен ушул ийгич сызык сунуштоонун. Ушул сунуштоо оңго анан солго жылат экен. Оңго жылганда сунуштоо көбөйдү деген түшүнүбүз экенбиз. Солго жылганда сунуштоо азайды. Буга таасир этүүчү факторлор бар. Сунуштоонун чоңдугуна таасир этүүчү факторлор. Биринчи фактор өндүрүштүн өздүк наркы. Өндүрүштүн наркы, себестоимость деп коет, өндүрүштүн наркы. Ошол наркка жараша көз каранды экен. Өндүрүштүн өздүк наркы төмөнүрөөк болсо, кеткен сырьёлор азыраак болсо, демек өндүрүштүн көлөмү көбөйөт экен. Башкача айтканда, оңго жылат экен. Жерде көргөзүлгөндөй оңго жылат. Ал эми өздүк наркы жогору болсо, көбүрөөк болсо, значит солго жылып азаят экен өндүрүштүн көлөмү. Экинчи фактор келечектеги күтүүлөр. Келечектеги күтүүлөр эгерде кымбаттап кетет десе, же болбосо ошол сырьё кымбаттайт десе, же болбосо арзандайт десе, ошолорго жараша болот экен. Арзандап кетет десе, ушул картошканын баасы, демек алар кармабаш керек. Же болбосо өндүрбөйт, өндүрүүнү кыскартат. Арзандайт десе, өндүрүүнү кыскартайт дегенде солго жылат дагы С штрих деп коелу. Ал эми жок, келечекте күтүүлөр кымбат болот, суроо талап көп болот дегенде оңго жылып өндүрүү көбөйө берет экен. С1 деп коелу. С-тен С1ге жылып атат. Үчүнчү фактор технологиялык өзгөчөлүктөрү. Жанагы өндүрүштүк наркка деле кирип кетет. Бул жана технологиялык өзгөрүүлөр. Технологиялык жактан кандайдыр бир жаңылануу, чыгымдар жана башкалар. Буга жараша дагы сунуштоо азайып көбөйүп турат.